Орусиядагы кыргыз мигранттарынын банк эсептери тоңдурулуп, айрымдары миллион рубльдан ашуун каражаттарын ала албай жатышат деп жазат Азаттык. Бул 5 февралдан тартып иштей баштаган депортация режимине байланыштуу болууда. Бирок ошол эле учурда банковский системадагы ошо кимдин карталары бөгөттөлө турган болсо, ошолорго заранее кандайдыр бир уведомление жиберип, кулактандыруу жиберип, ушундай сиз ушул списокко түшүп калдыңыз. Бизге мынча эмудон ушундай кабар келди, банктык эсептериңизди же чечип алыңыз акчаларыңызды, же болбосо башка эсептерге которуңуз деген кандайдыр бир уведомление берип койсо болмок. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 77 000 кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Ал эми 67 000ге чукул кыргызстандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилген. Азыркы келип аткан мигранттардын мыйзамсыз деп ошол жактан депортация, выдворение алып же болбосо ошол экен чыгарылып жаткан мигранттарыбыздын, жердештерибиздин где-то бир 30-40% Россия Федерациясында ошол экен мыйзамдуу кармалгандыгын тастыктоо менен алып калсак болот эле. Эгерде мамлекет ушунчалык деңгээлде ошол адамдарга көңүл бурса. Мигранттык которуулардан көз каранды болгон Кыргызстан үчүн дүйнөлүк миграциялык саясатын кесиптөө олуттуу экономикалык проблемаларды жаратарында шек жок. Капитал командасы алдыда миграция темасына сереп салат, биз менен болуңуз. Азаттыкка Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын бир нечеси кайрылып, документтерди так экенине карабай банк картасы иштебей калганын, каражатын ала албай жатканын айтып даттанышты. Мигранттардын бири 1 миллиондон ашык рубльди банктан ала албай жатканын айткан. Бул 5 февралдан тартып иштей баштаган депортация режимине байланыштуу болууда. Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык 5 февралдан тартып Орусияда мыйзамдуу негизинде жүрүүгө укугу жок чет элдик жарандар менен жарандыгы жок адамдарга депортация режими колдонулууда. Мындай жарандар көзөмөлдөнгөн адамдардын реестрине киргизилет. Эл арасында аны боз тизме, кызыл тизме, жарым-жартылай мыйзамсыз мигранттардын тизмеси деп аташат. Бул режимге кирген чет элдик жарандар Орусиядан чыгып кетиши же өлкөдө жашоого укуктук негизи алышы керек. Бул маселе чечилмейинче аларга бир катар чектөөлөр киргизилет. Мындай чектөөлөрдүн бири мигранттардын банк эсептерин бөгөт коюу. 5 февралдан тартып орус банктар депортация режими колдонулган чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдарга эсеп ачууга тыюу салынган. Эсеби барларга 30 000 рубльден ашык накталай акча алууга тыюу салынган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 76 974 кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Алар кара тизмеде турат. Мындан тышкары, Орусияда миграция мыйзамдарын бузган деп шектелип, тобокел тобуна 72 000 кыргызстандык киргизилген. 2025 жылдын 5 февралында Орусияда жүргөн 67 000ге чукул кыргызстандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилген жана алардын көпчүлүгүнүн банк карталары бөгөтүлгөн. Соңку күндөрү Россияда мигранттарга карата мамиле кескин татаалдашып, мурдагыдан да курчуп кетти. Башкалардын катарында бир топ кыргызстандыктар дагы кара, боз, айтор ар кандай тизмелерге илинип, депортация болчусу депортацияланып, башкалардын керек болсо ошо мыйзам чегинде эле жүргөн адамдардын дагы банк эсептери тоңдурулуп жатканы жөнүндө жогоруда сөз болду. Мына ушул Орусиядагы жалпы миграциялык абал, кыргыз мигранттарына байланышкан кырдаалды талкуулоо үчүн ошол Россиядагы кыргыз мигранттарына юридикалык укуктук жардам берип келген юрист Мирлан Токтобековду студияга чакырганбыз. Айтмакчы, Мирлан өзү дагы 20 жылга чукул Россияда эмгек миграциясында жүрүп Кыргызстанга кайтып келген. Мирлан, сиз азыр ушул Россиядагы мекендештер менен такай байланышта болсоңуз керек, жана алардан да бир топ суроо талаптар түшүп аткан болсо керек. Азыркы кырдаал кандай болуп атат? Банк системасында иштеген адамдар дагы айтышты, бизге бул тизмени ички иштер министрлиги тарабынан тышталган. Биз ошол ички иштер министрлиги тарабынан тышталган талаптарды аткарып, ошол бизге берген тизмедеги бардык адамдардын карталарын бөгөттөдүк деди. Бирок ошол эле учурда ички иштер министрлигинен дагы көптөгөн катачылыктар кеткен десем жаңылышпайм. Ошондой эле документтери жакшынакай кишилер эле түшүп кеткен, ошол эле списокко кандайдыр бир нерсе менен түшүп калган. Бирок Россия Федерациясында сүйлөшүүлөрдүн негизинде азыр Россия Федерациясында атайын сайттар иштеп жатат. Ошол эле жанагы реестрге мындай капысынан түшүп калган же болбосо катачылыктын артынан түшүп калган адамдар бир өзлөрүнүн укуктук статусун тастыктаса, банк системасы өзлөрүнүн немесин бат эле алып коюп атышат, бөгөт чараларынчы. Бирок ошол эле учурда эми ошол реестрге дагы түшүп калган жанагы көптөгөн суммаларын чыгара албай жүргөндөр адамдар да бар.
Бул боюнча дагы азыр сүйлөшүүлөр жүрүп, банк системалары кандайдыр бир аларга мүмкүнчүлүк түзүп бергенге азыр аракет кылып жатабыз. Банк эсептери тоңдурулат деген маалымат болгон эмес. Болгону мына ошол банк эсептеринде айрым бир операциялык чектөөлөр болушу мүмкүн экени айтылганда, анда эмне үчүн азыр мындай башаламандык болуп кетти? Бирок ошол эле учурда банковский системадагы ошо кимдин карталары бөгөттөлө турган болсо, ошолорго заранее кандайдыр бир уведомление жиберип, кулактандыруу жиберип, ушундай сиз ушундайкы списокко түшүп калдыңыз. Бизге мисалы үчүн МУдан ушундай кабар келди, банктык эсептериңизди же чечип алыңыз акчаларыңызды, же болбосо башка эсептерге которуңуз деген кандайдыр бир уведомление берип койсо болмок. Анткени эми сиздер түшүнүңүздөр, бул баардыгы эле банктын кардарлары болуп эсептелебиз. Биз гражданин Россиябы же болбосо чет мамлекеттин жараныбы, эч кандай разницасы жок. Биз ошол банктын кызматтарынын акчасын төлөп эле ошол экил кызматтарды алып жүргөн эле кардар болуп эсептелебиз. Россиянын банктары ошол экил кара тизмеге түшүп аткан же болбосо ошол экиндей реестрге түшүп аткан адамдарга кулактандыруу жиберсе, может быть, мындай башаламандык болмок эмес. Бул дагы эми кандайдыр күтүүсүздүк деле, андай күтүүсүздүк деле болгон жок, бирок ушундай масштабта болуп кетет деп эч ким күткөн эмес да. Чындыгында эми Россия бир күндө эле туруп, мына ошол өзүнүн миграциялык мыйзамдарын катаалдатып, анан баягы мигранттарга оор шарттарды бир эле күндүн ичинде түзүп койгон жок да. Демек, бул кандайдыр бир деңгээлде сюрприз деп дагы айта албайбыз. Кыргыз өкмөтү ошол жактагы абалга көз салып, анан ал жактагы кыргыз мигранттарынын укугун максималдуу түрдө коргоого кандай чараларды көрсө туура болмок, деги эле кандай чаралар көрүлүш керек эле? Эгерде кандайдыр бир укуктук колдоо болсо, мамлекеттик деңгээлде ошол эки мигранттарды колдоо болсо, мынчалык көп агым болмок эмес. Анткени биз азыркы келип аткан мигранттардын мыйзамсыз деп ошол жактан депортация, выдворение алып же болбосо ошол экинтип чыгарылып жаткан мигранттарыбыздын, жердештерибиздин где-то бир 30-40% Россия Федерациясында ошол экилердин мыйзамдуу кармалгандыгын тастыктоо менен алып калсак болот эле. Эгерде мамлекет ушунчалык деңгээлде ошол адамдарга көңүл бурса, ошолордун укуктарынын корголуусуна көңүл бурса, Россияга байланышкан кандайдыр маселелерди алсак, Россия Федерациясында мисалы үчүн азыр барганда Сахарова деген чоң ушул экиндей борборлорду ачкан, ошол жерде мисалы үчүн барган мигранттар сразу өзлөрүнүн ден соолугун медосмотрдан өтүшү керек да. Эмнеге ошол медосмотрду ошол жерге барып, кыргыз жарандары кандайдыр бир кыйынчылыктар менен өтүп жатышат да. Ошонун эмнеге ошол эки Кыргыз Республикасында эле өткөзүп, даярдап ушул жерден кетирсе болот. Эмнеге болбойт да ошол экени? Бул эки тараптын кандайдыр бир өкмөт аралык келишимдеринде көрсөтүлгөн. Исфанай Лейлек коомдук фонду тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Орусиядагы кыргыз мигранттардын бир тобу согуш башталгандан бери Европа тарапка жылышкан. Венгрия 2022-жылы кыргызстандыктарга жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жумушчу виза алууга уруксаат бергенден кийин эмгек мигранттар арасында популярдуулукка ээ болду. Мындан тышкары Польша, Латвия, Литва, Словакия Орусиядан келген кыргыз мигранттар үчүн жеткиликтүү. Алар тил билбесе дагы квоталар боюнча бул өлкөлөргө кире алышат. Орусиядан башка тарапка багытын бурган кыргыз мигранттар арасындагы дагы бир популярдуу өлкө Германия. Бул Германиянын миграциялык мыйзамдары, айрыкча тил билүү шарттары жумшарганы менен байланыштуу. 2023-жылы ФРГга иштегени 2000ден ашуун кыргызстандыктар кеткен. Сөзүн чынын айтканда, азыр дүйнөдө миграцияга байланышкан кырдаал өтө татаалдашып жатат. Бул мигранттарга карата катаал мамилесин бир эле Россия көрсөтүп жаткан жери жок. Мынакей АКШга Дональд Трамптын президент болуп келиши менен алар дагы мигранттарга карата аяосуз күрөш жарыялап, камачысын камап, депортация кылуучусун депортация кылып, айтор ал жакта дагы мигранттар чоң тоскоолдуктарга туш болуп жатат. Мунун жанында унутпашыбыз керек, ошол эле Европанын алдыңкы экономикаларына, ошол эле Германияга, Австрияга, Италияга мисалы үчүн оңчулдар бийликке келип жатат. Эми бир жагынан алар да түшүнсө болот, кандайдыр бир миграциядагы башаламандыктардан улам алар дагы өз өлкөсүндө миграцияны жөнгө салып, тартипке салууга аракет кылып жатышат да. Демек, мигранттарга карата мамиле жалпысынан дүйнө жүзүндө татаалданышып жаткан шартта кыргыз өкмөтү кантип өз жарандарынын укугун, ошол миграцияга барып жаткан жарандардын укугу кантип коргой алат? Ошол Европа жана башка мамлекеттерге чыгууга кызыгуусу бар адамдарга дагы азыр мамлекеттик деңгээлде кандайдыр көңүл бурулбай жатат. Ал адамдар мындайча айтканда дикий миграция деп коет, бул жапайы миграция да.
өзүң кел, өзүң кет, кандай барып келдиң, эч ким сага кызыктар эмес сыяктуу болуп, ошондуктан биздин атууларыбыз дагы мамлекетке нааразычылык болуп жатканын ошондон десем дагы жаңылышпайм да. Европа мамлекеттерине чыгыш керек болсо, ошол жерде эмнеге кыргыз мамлекети тил үйрөтүү же болбосо ошол жердин закон мыйзамдарын кандайдыр бир кичинекей кириш бөлүгүн деп коет го, мына введение. Ошол экилерди үйрөтүп, даярдап анан кетирсек, же болбосо ошол чет мамлекеттерге керектүү кесиптеги адамдарды бияктан даярдап кетирсек, ошондо гана биз миграциянын биз дагы ошол эле учурда Кыргыз Республикасына келип жаткан мигранттардын агымын контролдоого да аракет кылып, ошолорду кандайдыр көзөмөлгө алчу убакыт келгендей сезилип турат да. Биз 30 жыл бою ойлоп келгенбиз, биз ушу страна экспортер мигрантов депчи. То есть биз Кыргызстандан чыккан жумушчу күчү ошол эки чет мамлекетте эле жүрүп иштеп келет экен деп ойлогонбуз. Ошол эле учурда азыр биз Кыргызстанга келип башка тенденцияны көрүп атабыз. Кыргыз Республикасында дагы эмгек мигранттары башка мамлекеттерден дагы келип аткан экен азыр. Акыркы жылдары Кыргызстан чет өлкөлүк эмгек мигранттарынын квотасын көбөйтүүдө. 2023-жылы чет элдик эмгек күчүнө 16.610 квота бөлүнгөн. Өткөн жылы 25.000ге жеткен. Өкмөттүн жаралыгына ылайык 2025-жылы дагы жалпы квотанын саны 25.000 эмгек мигрант болот. Чет өлкөлүк адистерге болгон негизги муктаждык өнөр жай, курулуш, транспорт жана байланыш сыяктуу тармактарда болот. Бул тармактарда 15.700 адам тартылуусу пландалууда. Кыргызстанда жумуш уруксатына ээ болгон чет өлкөлүктөрдүн сап башында Пакистан, Бангладеш, Индия, Туркия, Өзбекстан жарандары. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасына келип жаткан мигранттардын агымын контролдоого да аракет кылып, ошолорду кандайдыр көзөмөлгө алчу убакыт келгендей сезилип турат да. Анткени мисалы үчүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө көп ошол эркинде чет мамлекеттиктер Кыргызстанда жүрөт. Ошол эркилердин укуктук нормалары сакталганбы, сакталбаганбы? Эгерде ошол эрке көп чет мамлекеттиктер жүрсө, ошол эле учурда биздин Кыргызстанда Россиядан келген биздин мигранттарыбыз кайра ушу Кыргызстанга келип жумуш таппай жүрсө, бул дагы коомчулуктун ичинде кандайдыр чыңалууну жаратышы мүмкүн да. Бирок эми сөздүн ачыгын айтканда буга чейин деле журналисттик иликтөөлөр көрсөтүп атат. Ошол эле Бангладеш, Пакистандан келген эмгек мигранттар өтө адамчы шартта жашап, өтө аз айлык акыга иштешет деп айтылып атат да. Жана буга жергиликтүүлөр макул болмок эмес деп. Кыргызстандыктар же болбосо башка Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган мигранттар ошол орус жарандары өздөрү макул болбогон шартка, алар макул болбогон айлыкты алып иштеп атышат. Ошол эле Германияда мисалы үчүн түрктөр дагы ошол немистер өздөрү иштегиси келбеген же болбосо алар макул болбогон айлык акыга иштешет да. Бул эми миграциянын мүнөзү ушундай экен да. Эми кеп бул жерде бир гана айлык акынын аздыгына байланышкан маселеби же да экинчи бир фактор барбы дегени, мисалы үчүн сөздүн ачыгы мигранттардын тапканын бир топ эле ушул той топурга кетип калып атпайбы? Кыргыз жарандары деле Россия Федерациясына же болбосо башка чет мамлекетке чыкканда мындайча айтканда курортто жашап атышкан жок. Алар деле кыйналып, кысталып, ошол жерде кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп атат, кемчиликтер болуп атат. Ошого карабай кетип жатышат. Эмнеге? Конечно, бул биринчиден айлык акынын ошол эки суммасы да. Бул биринчиден. Экинчиден, жана сиз айткандай чет мамлекетте жүрүп иштеп, ошол жерден акча таап, чогултуу жеңилирээк. Анткени Кыргызстанда жүргөн эми көпчүлүгү эле билебиз. Биринчиден Кыргызстанда айлык акы кичине кемирээк, экинчиден бул жерде кандайдыр бир иш-чаралар ошол эркинде көп болот экен да, той топур көп болот экен, ошол жака акча чыгашалып чогулбайт экен да бияктачы. Негизинен эле Кыргыз Республикасында же болбосо Орто Азия мамлекеттеринде айлык акынын кемчилиги, аздыгы миграцияга түртөт адамдарды. 2023-жылы Орусияда 650.000 кыргыз жараны иштеген болсо, 2024-жылы Орусиядагы кыргызстандыктардын саны дээрлик 2 эсе кыскарып кеткен. Бирок ошол эле маалда мигранттар которгон акчанын көлөмү өскөн. 2023-жылы 2 миллиард 531 миллион доллар которулса, 2024-жылдын жыйынтыгы менен мигранттын которуулары 2 миллиард 720 миллион долларды түзгөн. Мирлан мырза айтылгандай, Россиядагы кыргыз мигранттардын саны былтыр азайган, бирок ошол эле маалда алар которгон акчанын саны көбөйгөн. Кайтып келген мигранттар ал жактагы болгон мүлкүн, балким үй жайы болсо анысын сатып анан ал акчаны да которуп жаткан жери жокпу? Мына ошондон улам дагы ушундай бир өсүш болгондой эмеспи?
Бул боюнча дагы биздин кичинекей мындай иликтөө сурамжылоо кылганбыз, эмнеге ушул Кыргызстанга которуулар көп болуп жатат депчи. Сиз жана жогоруда айткандай, ооба, Россия Федерациясында жалпы мигранттардын саны азайып кетти. Бул не только Кыргыз Республикасынын жарандары эмес, бул Тажикстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын ушул мындайча айтканда неквалифицированный иштерди иштеген мигранттардын саны кескин төмөндөп кетти. Жана азыр кыргыз мигранттарына кандай болгон күндө дагы Россиянын экономикасы муктаж. Ошондуктан булардын кичине болсо дагы ошол кирешеси көбөйдү. Экинчи тенденция жана жогоруда сиз айткандай эле көпчүлүк ошо Россия Федерациясында жашап аткан биздин жарандарыбыз согушка байланыштуу жана башка кырдаарларга байланыштуу Кыргыз Республикасына жана массовый кетип жатышат. Ошол Россия Федерациясында алган ошол квартираларын сатып жатышат, азыркы учурда мүлктөрүн сатып кетүүгө мажбур болуп жатышат. Ошондуктан дагы ушул акча которуулары мурунку жылдарга салыштырмалуу төмөндөгөн жок. Бирок бул кыска гана мөөнөттүү да. Кандайдыр убакыттан кийин бул акча которуулар кескин төмөндөп кетиши мүмкүн. Демек, жакынкы аралыкта биз мигранттык которууларды тескеринче кыйла төмөндөшүн күтөбүз деген бир жагымсыз прогноз бар экен да. Бул эми ар бирибизге тийиштүү жаңылык. Бул эми ар бирибизге тийиштүү маселе. Дээрлик ар бир кыргыз үй бүлөсүнө тийиштүү маселе десем болот. Айтылгандай, чындыгында көптөгөн кыргызстандык үй бүлөлөр эмгек мигранттардын көзүн карап жашашат. Андыктан ушундай шартта мына ушул эмгек мигранттардын үй бүлөлөрүнө жана алардын өздөрүнө кандай кеңеш берет элеңиз? Кантип ушул алдыда боло турган кандайдыр бир оорчулуктарга, кыйынчылыктарга даярданып, балким көбүрөөк сарамжалдуулукка өтүшүбүз керекпи? Билимин өркүндөтүп, ушул финансовый грамотностьты пайдаланыш керек. Ошол баласыбы же жолдошубу Россия Федерациясында иштеп жүргөн тапкан акчасын ошол мындайдыр пайда менен пайдалуу кылып ошол алып калууга, Кыргыз Республикасына алып калууга аракет кылыш керек да. Например, жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде ошол Россиядан бирөө акча салып атса, баласы же атасы да, ошол акчанын баардыгын эле ичип жеп тойго жумшай бербестен, хотя бир үй алып койсо же мал алып койсо деле, бул ошол өзүлөрүнө кийин керек боло турган нерсе деп айткым келет да. Ошондуктан ошо жергиликтүү кандайдыр кеңештерби же болбосо мамлекеттик деңгээлдеби ушул сыяктуу программаларды жанагыдай кабыл алыш керек да. Эгерде Россия Федерациясына сен акча салып үй алгың келсе, например, уюдун жарымын, например, жергиликтүү уже бийлик деле кошуп, ошол көбөйтүп, ошол жардам берсе деле, ошол мигрантты кийин ал киши Россиядан келип кайра башка жакка кетпестен ошол малын багып эле калып калат эле деген сыяктуу программаларды дагы түзсө жакшы болмок да. Айтылгандай, биз мигранттардын которууларынан көп көз каранды өлкөбүз. Бул биздин акча кредиттик. Айтылгандай, биз мигранттык которуулардан көп каранды өлкө. Айтылгандай, биз мигранттык которуулардан көп көз каранды өлкөбүз. Эгер мигранттык которуулар азая турган болсо, бул түздөн түз экономикага сокку болот. Кесепетинде бул кандайдыр бир коомдо социалдык чыңалууларды жаратышы мүмкүн. Демек, өкмөт дагы бул багытта өзүнүн саясатын абдан дыкат жүргүзүшү керек го. Бул миграцияны мен жана жогоруда да айттым, миграцияны токтотууга мүмкүн эмес. Россия Федерациясынан келген адамдар эртең Европа мамлекеттерине чыгууга аракет кылышы мүмкүн да. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын ушул башчылары миграциядан келген адамдарды башка жакка чыгарбастан ушу Кыргызстанга алып калууга кандайдыр бир шарттар түзүп берсе жакшы болмок да. Азыр мен жакында эле бир неме менен таанышып калдым. Ушул программа бар экен, 1-1 деген. То есть эгерде Россия Федерациясынан же болбосо башка чет мамлекеттен Кыргыз Республикасынын экономикасына кандайдыр бир кошумча кошом десең, ошол экинчи сумманы дагы мамлекет кошуп берүүгө макул боло турган ушундай программалар иштелип жатыптыр да. Бул да болсо эмгек мигранттардын мекенин алып калууга болгон бир шарттар да. Ушундай шарттарды көбүрөөк түзүш керек мигранттарга. Ошол келгенде, мисалы үчүн, иш тажрыйбасы менен келишет, алар чет мамлекетте жүргөн. Ошол иш тажрыйбасын ушу Кыргызстанга кандай кылып пайдаланса болот? Ошол шарт түзүп берсе, Кыргызстанда көп эле кишилер калып калат эле.
Чоң рахмат Мирлан мырза. Мына ушул жалпы эле миграция, анын ичинде Россиядагы миграциялык кырдаал боюнча теманы биз юрист Мирлан Токтобеков менен талкууладык.